Аялдардын психологиясы тууралуу айтсаңыз, исламда кандай кантип тилин тапса болот дейт. Ооба, семейная психология, аялдардыкы, жаш балдардыкы деп бөлүнөт да. Мунун түбүнүн бардыгы Куранда, сүннөттө алымдардын сөзүндө камтылган. Эң чоң психология кандай? Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: аял киши эркек адамдын кабыргасынан жаратылынган. Кабырга карасаңыз, физиономия, анатомия боюнча жүрөк менен ошол жанагы ылдыйкы адамдын бутунун ортосунда болуп атат да. Ошондо эгерде сиз аял затыны жерге тепсеп, басмырлап, корс мамиле кылсаңыз, анда өтө туура эмес кылган болосуз. Ар бир тамган зулумдук себептен тамган көз жаш үчүн жооп берип каласыз. Аял затыны жүрөктөн өйдө кырып, башка чыгарып, башчы кылып, өзүңүздөн эрип кетип калса, эки тизген бир чылбыр, анда дагы болбой калат. Кудай таалам жаралышында өзү жүрөккө жакын кылып, мээрим менен кызып жашай турган кылган да. Бул биринчи тарабы. Экинчи тарабы, эгер баары жакшы болсо жакшы, жаман болуп аялыңыз жакпай кыйналып атсаңызчы, кандай болот ал учурда? Ал учурда дароо ажырашканга шашпаңыз, ал шайтандын шапалагы. Аялдардын психологиясында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: эгерде аялыңызды, бул аялдарга да тиешелүү маселе да. Эми сиз эркек адам болгон себептен, эгерде аялыңыздын эч бир жери жакпай эле, көзүңүзгө жаман көрүнүп, шайтан ушинтип туура эмес көрсөтүп атса, бир жакшы мүнөзү бар, бир жакшы жери болот аял заты болгондо. Жок дегенде балдарыңыздын энеси да туурабы? Жок дегенде эң болбоду бала төрөп бербегенде да сизди арам зинадан сактап атат. Бунун өзү чоң жакшылык. Бир жакшылыгын көзгө тутуш керек дагы, ошону бардык кемчиликтери менен жаап көзгө, анан ошону жашап кетиш керек. Кээде кээ биринин ата-энеси кээ бир адамдарга жакпашы мүмкүн, бирок ал ата-эне болгон үчүн жакшы көрүп, жаман сыпаттарын кечирип жашайбыз, туурабы? Кээде сиз маяналуу, көп акча тапкан жерде иштейсиз, шефиңиз жакпайт, башка бирөө жакпайт, бирок акча үчүн деп, ошол бир киреше үчүн, маяна үчүн деп, чөнтөк кап үчүн деп сиз мүнөзүн көтөрөсүз го. Эмнеге өмүрлүк жарыбызды көтөрө албайбыз? Бул аялдардын психологиясынын экинчи жагы. Үчүнчү жагы, мына Чубак устазыбыз көп башынан тажрыйба өткөзгөн. Мына ушул күндөрү Чубак устазыбызды биз көп эстейбиз. Аллах таала ал кишинин кабырын нурлуу кылган болсун. Армандайт элек биз менен чогуу быйыл Рамазанда болуусун. Кудайымдын тагдыры экен. Аллахым устазыбызга жакшылык берсин, үй бүлөсүнө, ата-энесине. Устазыбыз көп айтат эле, кыргызда өзгөчө. Кыргызда, башка улуттар капа болбосун, кыргызда аял кишинин кетем, ажырашам, мага талак бериңиз дегени, сиз жетиштүү көңүл бурбай калдыңыз мурдагыдай. Мурда жакшы мени эркелетип сүйөт элеңиз. Азыр эмне болдуңуз билбейм, мага көңүл буруңузчу, мен сизди жакшы көрүп атам, мен сизди кызганып атам, мага мээрим төгүңүзчү деген психология болот экен да бул. Ошол себептен эми бул кыскача, Кудайым буйрса бул туурасында да сонун сабактарды чыгарабыз. Кудайым жакшылыгын берсин.